Армаңыздар, ардактуу конуктор, урматтуу эже агайлар, кымбаттуу студенттер, сиздерди ЮНЕСКО Бириккен Улуттар Уюмунун айыгине маданий илимий борборунун колдоосунун негизинде оркестр дирижерлугу кафедрасы менен биргеликте жаңыдан изилденип чыккан 4 кылдуу комуз жана 3 кылдуу кыл-кыяк аспаптарынын Коңур үндүүлүк аталышындагы жыйынтыктоочу концертти баштоого уруксат этиңиздер. Алгачкы сөздү Коңур үндүүлүк долбоорунун жетекчиси, Бүбүс Арабична Алибатындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин илимий иштер жана эл аралык байланыштар боюнча проректор, искусство таануу илимдеринин кандидаты, профессор Турумбаева Чолпон Мукашевнага берилет. Арбаңыздар, урматтуу бүгүнкү долбоордун катышуучулары. Долбоорубуздун Коңур үндүүлүк деп аталып калышынын себеби өзүңүздөргө белгилүү. Биздин кыргыз эл музыкалык аспаптары комуз жана кыл-кыяктын үнү коңур болгондугуна байланыштуу биздин ушул үн өзгөчөлүгүбүз ушу Коңур үндүүлүктө болгон да. Эми бул долбоордун эң негизги максаты Кыргызга таандык Коңур үндүүлүккө кайтуу. Долбоордун негизинде ушу аспаптарды кайрадан илимий жактан изилдеп, тастыктап өзүбүздүн нукура үндүүлүккө жеткирүү. Өзгөчө оркестр музыкасында Петр Шубин, Фефермандын Европа жана орус эл аспаптарынын үлгүсүндө жасалган аспаптардын келип чыгышы, алардын азыркы кезге чейин толук изилденбей, кыргыз аспабынын нукура үндүүлүгү жоголуп, же Европа оркестри эмес, же элдик толук нукура үндүү оркестр эмес болуп жүргөнү көп жылдардан бери ушу практика катары жүрөктөйүп, бул көйгөйдү көтөрүп чыгууга мажбур кылды. Коңур үндүүлүк боюнча илимий адабий эмгектерден көп мисалдарды келтирсек болот. Алардын бири абалтадан комузга койдун ичегисинен жасалган кыл тагылып чертилгендиктен добуш бийиктиги коңур түстүү тембирди берип, эреже катары салтка айланган. Комуз өзү коңур добуштуу болгондуктан чоң октаванын фа диез, соль ноталарына чейинки добуштарга бро салттуу ыргакты берет деп Чалагыз Исабаевдин жазганы бар. Асан Кайбылда уулунун Күү баяны аттуу китебинде комуздун келип чыгышы жана аталышы, комуздун коңур үнү тууралуу алгачкы комуз аспабын жасаган Камбар мергенчи жөнүндөгү уламышта мындайча айтылат. Камбар алгач комузду жасап, ага ылайыктуу ат таппай, табылса да өзүнө жакпай жүрдү бир нече күн. Мындай керемет нерсенин аты да керемет болуш керек эле. Бирок бир күнү тоодо жүрүп, ойго келбегендей эле жөнөкөй комузкак чөбүн көрүп калды. Бул өзү кызык чөп. Көрүнүшү жупуну болгону менен сындырып алып, эринге коюп үйлөсөң коңур үн чыгарат. Элде муну комузкак деп коюшат. Баса, ушул комузкактын атын эле койсомбу? Комузкак, комуз, чын эле аты комуз болсочу. Белгилүү кеңири профилдеги музыка таануучу Виноградов кыргыз оондорунун көркөм образына, түзүлүшүнө, гармониясына ылайык кең ырдаган лирикалык оонду угуп, мен музыканы шыктануу менен жан аябастан сулуулукка, жан дүйнөмдүн жылуулугуна, кең эркин аккан оондоруна кабылдым. Мен кыргыз музыкасына ашык болдум деп жазган. Андан сырткары, бир эле кыргыз музыкасына эмес, ушул кыргыз музыкасы аркылуу мен Орто Азия элдеринин музыкасына кызыгуум артту деп айтканы бар. Айтып отурсак, мындай мисалдар кыл-кыяк аспабы боюнча да өтө кенен. Ал эми долбоор жөнүндө токтолсок, 2023 жылы Айгине маданий изилдөө борборуна Бүбүс Арабична Алибатындагы оркестр дирижерлук кафедрасынан 2 долбоор менен колдоп берүү сунушун сунуштадык. Биринчи долбоор белгилүү комузчу аткаруучу, көптөгөн республикалык комузчулар сынагынын жеңүүчүсү Рысбек Жунушевдун 4 кылдуу комуз аталыштагы. Экинчи долбоор Коңур үндүүлүк аталыштагы менин долбоорум. Гүлнара Амановна карап чыгып, бул 2 долбоорду бириктирип алып чыгуу сунушун берип, Кудай жалгап, ал долбоор колдоого алынып, мына бүгүнкү күндө ошол долбоордун жыйынтыктоочу концерти болуп атат. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул илимий маданий изилдөө борбору Айгиненин
жалпы жамаатына жана Гүлнара Маннага терең ыраазычылык билдирет элем. 2023 жылдын сентябрь айынан баштап долбоор өз ишин айгине борборунун жетекчилиги алдында баштады. Иш бир топ этаптан турду. Алгач долбоордо иштей тургандарды аныктоо, аларды тизмектеп тандап алуу жана ошол долбоордун катышуучуларын бекитүү, аспаптарды жасоо, жасалган аспаптарды студенттерге окутуу, жыйынтык концертти уюштуруу жана ошондой эле 2 макала жазып чыгуу, илимий макала. Ал макаланын бири ушул өзүбүздүн республикалык деңгээлдеги журналда, ал эми экинчиси чет элдик журналдарга чыгаруу боюнча талаптар коюлуп, ушундай максаттар менен чыктык. Аягында ушул концерттик жыйынтыктоо программасына жаңы иштелип чыккан чыгармаларды алып чыгуу ушул долбоордун талабы эле. Мына өзүңүздөргө белгилүү, азыр ушундай талаптардын көптөгөн этаптардан өтүп, алгач 6 комуз, 6 кыл-кыяк аспабы жасалды. Комуз боюнча Рысбек Өмүрбекович өзү токтолуп толугу менен айтып берер. Ал эми кыл-кыяк аспабын жасоо боюнча мен бир топ кыйынчылыктарга, биз бир топ кыйынчылыктарга, тоскоолдуктарга дуушар болдук. Алгач 4 кылдуу кыяктар жасалды. Ага маселен ар кандай көйгөйлөр жаралды да. 4 кылдуу аспапты жасоодо алардын 4 кылга ошол биздин жасалган кыяктын формасы туура келбей калды. Ага 4 кыл такканда башкача үндөр чыгып, биз каалаган баягы тыянакка чыга алган жокпуз да. Ошол себептен ал аспапты кайрадан биздин өзүбүздүн кыргыз кыягынын үлгүсүндө жасалып, ага 4 кыл кыякка 4 башка кыл тагып изилдеп көрдүк. Анын бири бас кыяктын 3-чү кылы тагылды, соль кылы. Экинчи кыякка бас кыяктын 3-чү ре кылы тагылды. Ал эми 3-чү кыякка аттын жалынан жасалган соль нотасына күүлөнгөн дагы 3-чү кылды тагып, биз 3 кылдуу кыякка токтодук. Муну менен эмне айтмакчыбыз? Муну менен биз оркестр жаатында ошол оркестрдин мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү, 2 кылдуу кыяк менен ошол оркестрда ойногон чыгармалардын мүмкүнчүлүгү чектелип калат эле. Ошол себептен ошол мүмкүнчүлүктү кеңейтүү максатында, диапазонун чоңойтуу максатында ушундай 3 кылга жасоого туура келди. Бул кыяктарды биздин ушул аспапчы устабыз Марат Берикбаев жасады. Абдан консультанты биздин кафедранын мугалими эмгек сиңирген артист Залина Касымова болду. Бир топ изилдөөлөрдү жүргүзүп, улам бир кылды тагып отуруп, мына бүгүнкү күндө азыр ушул 4 кылды тең колдонууга туура келип отурат. Себеби дегенде ар биринин өзгөчө үн өзгөчөлүктөрү бар. Бирок азыр дагы жаңы бир ыкманын негизинде Марат дагы бир кыл жасоону сунуштап жатат. Ал Кытай элинде ушул кыл тагуу, кыл жасоо, ушул аттын жалынан жасала турган жаңы ыкма чыгыптыр. Ошол экинин компонентинде бир компоненти жетпей, аны Кытайга дагы буйртма берип, ошону күтүп жатабыз. Эгерде келип калса, ошол аттын жалынан 3-чү кылдын жаңы ыкмада жасалышын дагы биз азыр изилдеп көрөлү деп атабыз. Анысы кандай? Мына азыр сиздерге биз тартуулай турган ушул 3 кылдуу жана 4 кылдуу кыяктардын концерттик программасына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Манас эпосунда кыргыз элинин аспаптары, алардын өзгөчөлүктөрү, ошол эле кезде оркестр деп аталбаса дагы көп топ элдин аткаруучулардын, музыканттардын аткаруусунда чыгармалар ойнолуп жүргөндүгү Манаста айтылат. Ал боюнча дагы биздин улуу манасчыбыз деп эсептеген Дөөлөт мырза дагы өзүнчө токтолот. Ал эми Konur Un боюнча өнөрпөздөрдүн, ушул музыка чөйрөсүндө жүргөн адамдардын ой пикирлерин сиздерге айта кетсек, Konur Un боюнча изилдөөлөрдүн негизинде суроолорго Чалагыз Исабаев атындагы Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамблинин башкы дирижеру,
Кыргыз Республикасынын эл артисти Рысбек Жумаковдун ою мындай деп токтолду. Негизи мурдагы биз Камбаркан ансамблин түзүп жаткан учурга салыштырмалуу акыркы жылдары комузчулук, аткаруучулук өнөрү бир топ өнүгүү жолуна түштү. Кыргыз комузда ойногон комузчу аткаруучулар, анын ичинде жаш аткаруучулар 80-90 жылдары жокко эселе. Себеби орто жана жогорку окуу жайларда альт, прима комуздар окутулуп, кыргыз комузунда ойногондордун аткаруу чеберчилиги солгундап кеткен. Ошол кезде ансамбльге мыкты деген комузчулар тандап алып кошконбуз. Ал эми азыркы учурда мыкты комузчулардын көп, аткаруучулар көп. Өзгөчө жаштар арасында атаандаштык күч алып, комузчулардын деңгээли жогорулады. Алар кайсы позицияда болбосун, кандай ритмикалык жактан оор чыгармалар болсо да ойноп кете турган мүмкүнчүлүктөргө жетти. Ошол себептен бизде комузчулар боюнча эч кыйынчылык жок. Ал эми кыл-кыяк маселесинде мен колдон келишинче ичке, ми кылына теманы бербегенге аракет кылам. Себеби Коңур үндүүлүктү сактоо максатында. Башка оркестрлердин дирижерлору үчүн жооп бере албайм, бирок ар бир дирижердун өзүнүн түшүнүгү, өзгөчөлүктөрү бар. Ал эми Бишкек шаардык мэриясынын эл аспаптар оркестринин башкы дирижеру, Кыргыз Республикасынын эл артисти Бакыт Тилегенов Коңур үндүүлүк маселесинде мындай деп айтканы бар. Чынында эл аспаптар оркестринде комуздун негизги функциясы аккомпанемент ойноо болуп калган. Бирок азыркы учурда комуздун мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, өзгөчө кыргыз күйлөрүнүн негизги темасын ойноого толук камдуу аткаруучулардын шарттары бар. Ошондой болсо да музыканттар мени жакшы түшүнөт. Комуз аспабы толук камдуу изилденбей, үнү ачылбай келет. Көптөгөн музыкалык аспаптарды жасаган усталар менен иштештик. Тилекке каршы дагы деле болсо комуздун үн сапаты талапка жооп бербей келет. Бирок кандай болсо да акыркы жылдары усталар да, музыкант аткаруучулар да өз алдынча аракет кылып, комуздун үнүн жакшыртууга аракет жасап жатышат. Негизи комуз менен кыл-кыяк аспаптары мамлекет тарабынан көзөмөлгө алынып, атайын лабораториялык илимий изилдөөгө муктаж аспаптар болуп эсептелет. Үйлөмө аспаптарыбыз, урма аспаптарыбыз белгилүү музыкант аткаруучу Нурланбек Нышанов жана башка аткаруучулар тарабынан изилденип, жасалып калыптанып калды деп айтсак жаңылышпайбыз. Комуз кыл-кыяк аспаптарынын өзгөчөлүгү анын жумшак коңур үнүндө эле да. Оркестрдик аткаруучулукта аспаптын үндөрүнүн гармониялык түзүлүшү туура келип, так даана чыгышы абзел. Эгер комузчуларды төмөнкү регистрде ойното турган болсок, үндөр таптакыр жоголуп угулбай калышы мүмкүн деп айтканы бар. Эми ушул биздин изилдөөнүн жыйынтыгында биз мындай деген корутундуга келдик. Кыргыздын салттуу аспаптары комуз жана кыл-кыяк жандуу аталар жараткан тариздеги окшош же жакын болуп, оркестрдин алкагында коңур үндүүлүгүн жоготпош үчүн бир нече шарттар этибарга алынышы зарыл. Элибиздин жан дүйнөсү менен бирге болгон аспаптары өзүнө аяр мамилени аспап жасала элек кезинде эле талап кылган. Өзгөчө бир касиетке ээ дарактардан жасала тургандыгын дагы бир жолу тастыктап, биз жомок сыяктуу кабыл алып келген уламыштардын чындыгы бар экендигин далилдеп тургандай. Комуз, кыл-кыяк аспаптарынын өзгөчө коңур үндүү, назик, жумшак, тунук үндүүлүгүн табуу үчүн жеке аткаруучулар же изилдөөчүлөр тарабынан эмес, мамлекет тарабынан толук камдуу илимий изилдөөлөргө муктаждыгы аныкталып отурат. 4 кылдуу комузду жана анын мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо жана жайылтуу, нукура кыргыз кыл-кыягы мектебин өркүндөтүү деген биз тыянакка келип отурабыз. Ал эми ушул кыргыз биздин аспаптарды жасоодо биздин Марат Берикбаевдин дагы өзүнүн ою, өзүнүн пикири бар. Аны мага айтып коюуну сунуштап отурат. Аспаптарды жасоодо өзгөчө үн чыгыш үчүн бул жыгаштардын да жандуу болушу абзел экен. Жыгаштардан өлүк жыгаштардан жасап койгон аспаптар ошондой өлүк үн чыгарат деген тыянакка келип отурат. Ал үчүн ушул жыгач аспаптар жасала турган жыгаштарды тандоодо ага өзгөчө мамиле, өзгөчө бир неме менен кайрылып аспаптарды дагы жасоого биз башкача бир мамиле жасашыбыз керек экенин ушул Марат устанын өзүнүн аян аркылуу берилген
немеси бар да, чечими сунушу бар. Ошон үчүн аспапты жасай турган жыгаштар алдын ала изилденип, ошол аспаптардын тирүү эмне жыгаштардын тирүү экенин аныктап туруп, андан кийин анан аспап жасалса, ошондо бизге тунук даана чыккан аспаптар жасалат деген таянакка келип отурат. Бул дагы бекеринен эместир. Себеби дегенде аспап жасоодо ар бир устанын өзгөчө мамилеси бар, өзгөчө ыкмасы бар. Мараттын өзүнүн өзгөчөлүгү мына ушунда деп эсептейбиз. Эмесе ушул биздин долбоордун негизинде мына жасалган иштер ушул биздин слайдда көрүнүп турат. 6 комузчу, 6 кыякчы студенттерге ушул каражат бөлүнүп, аларга да стипендия төлөнүп берилди. Ал үчүн дагы биз ушул айгине илимий изилдөө борборуна терең ыраазычылык билдиребиз колдоосуна. Мындан аркы иштерине ийгилик, өздөрүнө ден соолук каалайбыз. Маданият үчүн, жалпы кыргыз элинин өнүгүүсү үчүн ар бирибиз ушу Гүлнара Амановнадай жана ошол жамааттай мамиле жасасак, анда баарыбыз эң чоң ийгиликтерге жетишет элек деп айта кетет элем. Баарыңыздарга терең ыраазычылык, эмесе концертке көңүл буруңуздарды өтүнөм. Ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат Чолпон Мукашевна. Анда азыр Чолпон Мукашевнанын сөзүн тастыктап берүү үчүн алдыңыздарга белгилүү манасчы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Айтматов атындагы эл аралык сыйлыктын дипломанты, республикалык жана эл аралык конкурстардын жеңүүчүсү Дөөлөт Сыдыков агабыз. Кеп бериңиз. Kıymılağan yerine kılım çaktı gelgisiz, tuturuştu bergisiz, basıp ötkön yerine badışacakın gelgisiz, alışıp adam cengisiz, ta oşondun atağız, Ciridin üstü dolu, candım barı çolu, özün görügün çoğan can, ta koşundu babası, ciridip çatkan cirine, hancı yandın eline, ata kengire vergende, tuyuk sök çul, Baş, bütkün boyu qarra taş, kozgoluşun atandın, kagoşondu surasan, kayratın görsün, qaratın, aybatın görsün, alatın asılgan aman albaytso, geçen alo kenin alganda, tagoşondu kırgızdı jıldırıp köçüp barganda, ata kengirre vergende, derine ünlü vapıldap, surnay ünlü takıldap, kayraca çullutay, harvetinden aylanıp, dapsı buldu düpüldü, eridim barı güpüldü, çılmırdanın tartışıp, mınnu şondu surasan, Zuldağın tartışıp, akuyasın aytışıp, hanım menen erendir, altın omuzdan burra, kıldorundan algan bar, düdödö bolgon tarıktı, türkün çalgan bar, alman türlü zarlar var, tavu şondu surasan, jetigen jelge jelpildep, temin çegi telpildep, erenderidin barısı, göçkün toğdoy zıngırrap, tavu şondu qarasan, kıngıldaşı vırvurap, emmi yürü vergende, tavu şondu sarasan, özün görgün köp kırgız, uyup jatkan kez eken, ulduluğun bulgundu, tuyup jatkan kez eken, oşo mannaz jarında, baylanıp kalgan bazardın bağın açkan yer koşoy, turup kalgan turpandın tuşun açkan yer koşoy, çınnonuya qarıya kalıp adan atalgan, uluyadan batalgan, özün
бектарып 7 жашка барганда балбан кошой атанган туу көтөргөн ал болуп туура кыйын жан болуп анмияк чагын карасаң аксакалы чүчтөдөй аппак тишим истедей так ошондо сурасаң ол ябагы өстүргөн нерезеге жеткирген башым бар кек талга бөлөгүн аяңар калтыңга жүлөгүн муну ошондо сурасаң бериден энең төрөгөн ол уяттын нербакай бал менен оозун чайкаган айтыла турган кебиңди алдын ала байкаган ол уяттын нербакай сандыргалуу манасты салып жүрүп там кылган сайып жүрүп тал кылган кыймылдамас чеп кылган айтыла турган кеп кылган анмияк чагын сурасаң сары алтындан жасаган тагы калган бежинде сары талдайын сайдырган талы калган бежинде нурдун өскөн тегинен кытайдын өскөн жеринен кара диннен ак болгон өз элинен жат болгон кыргызга келип баш болгон туурдугун май кылган туташканын жай кылган кечең акыйкаттык жеп жүрүп өз элинен айрылган эрен туган көйгашка ошондо жанагы сары апыс тоң кийген сарабасындын ат минген азырышкан жобосу жеке кирип бир тийген эрен алман көйгашка мунун жүрүп алыптыр анбияк чагын караса ак балтайдын чубагы экени тайтан кеби бар эки бөлөк жери бар билген адам кеп айтат кайып туган деп айтат билбеген адам немен айтат так ошондо сурасаң ак балтайдын уулу деп кудайдын сүйгөн кулу деп билген адам муну айтат чамбыл таштын белинде кең алтайдын жеринде кайыбынан кабылган жок жеринен табылган ак балтайдын чубак анын буяк чагын карасаң анжиянын алабек маргалаңдын малабек кокондуктун козубек алты шаар алабек кашкарлыктын казыбек так ошондо сурасаң сары арканы жайлаган саң азагын айдаган келиштирип кермеге кер төбөлдү байлаган кезенишкен душмандын келдесилүүлүп чайнаган муну ошондо жанагы түп атасы баракан берк атасы камбаркан өз атасын айдаркандын эр көкчө алтынна жезөкчө анын жүрүп алыптыр бияк чагын карасаң карай шарбы бар жагы бузулга чамбылы бери жагы орто чаткал жер деген ойлоткө сиздин бербеген одарып пенде жеңбеген жарага беле бир учак буудай ыктым бурчак так ошондо жанагы анын жүрдүн мурчучак анын бияк чагын караса кайнатасы ошолдун так ошондо ошонун муну ошондо мунаракан анын жүрүп алыптыр анын бияк чагын сурасаң кан жээни жүгөрү арсландай жүрөгү так ошондо жанагы тик качырып бек сайган берегөр кудай деп сайган эрен туган эмеспи эбеге сурасаң берен туган эмеспи салтанаты дуу болуп жердин үстү чуу болуп так ошондо жанагы ал окени толкутуп барбайсың коркутуп кудай бетин салбай кал анжиянын калааран эми тартып алыптыр калайманды салыптыр атаң кылгыз баласы пилдин жүгүн кийгени биргин бинге тийгени жарагын темир кийгени жалгыз саңга тийгени жоо дегенде сүйүнгөн катынын көргөн немедей кашкая күлүп жүгүргөн атаң кыргыз эмеспи так ошондо жанагы о мин деп кол жайса көктөн эме момундай батаң кыргыз эмеспи алдыңа эме жол түзсө алман түрлүү кол жүрсө алакан жазык кол ачык аттанып чыкса жолу ачык жалпы кыргыз баласы кирген экен карачы атаңдан калган жыян барбай кантип коем деп атамдан калган жеримди албай кантип коем деп улуулукка кыргызды салбай кантип коем деп кечегине береги эрем манас кабыллан аттаңары момундай 6 жылга толуп тур 6 жылда момундай ата кеңдин анжияндын өзүнө эми барып конуп тур так ошондо дуу болуп жердин үстү чуу болуп муну ошондо турганда ак боз бейнин алдырып ай туягын чалдырып муну ошондо береги бир жеринде кара жок меңдей болгон кара жок бир жеринде ала жок муну ошондо жанагы 9000 катары чалдырып ата бабаң арбагы колдой көр деп сыйынып жалпы кыргыз баласы турган экен жыйылып жердин үстү дуулуп муну ошондо сурасаң аяк башы чуу болуп атаңдын көрүү дүнүйө өлгөн жаны тирилип эми кыргыз биригип так ошондо турганда кудай бетин салмай кал атаңдын көрүү дүнүйө баш аламан бул чыгып аны менен чуу чыгып кечегини сурасаң өзүң көргөн банускан кең ташкенден алганда андан ары барганда атаңдын көрүү дүнүйө банустан кеткен кыйлаң эл так ошондо нетиптир муну ошондо сурасаң ата Гималай тоону кыдырып орчун жерин сыдырып муну ошондо жанагы чорукканга
етіптір. Маймын деген нелекен, оңмағындай немекен, маймындардың шорыққан, толып тұрған кез екен. Мын ошондың алаңыз болып тұрған кез екен. Бұқыны сөк бұлқылдап, бұқпейсек солқылдап, құлдай бет салайғалы. Тағы ошонд маназды келгендерді кеуққам, көргендерді көуққам. Ажыдар түрленіп, арсыландай түрленіп, қиын шықты деуққам. Тағы ошонд маназды еме қарама алайын, талайманды салайын. Кечен анжиян салам деп қызылғанға атышып, алукемені атышып. Мұны ошонд жаңағы өлген ұш қордыққа батып қалды деуқтым. Атаңын көрі білсендіріп, анасын белінен сындырып, қаражанын тындырып, тағы ошонды қырайын, түйіндегі түркігін түйімені сұрайын. Айғайлаған чуын алып, ағасава туын алып, бой-бойлығын чуын алып, бұзасава туын алып. Атаңын көр дүние маймындардың барысын еме бастап алайын деп ошонды жаңағы маймынның жай тұрасаң түйімен найзалған төңнен ұр қандайдан. Мұн ошонды жаңағы керік найзалған кекіррегін қайнайдан кейірін қарасаң білмені бемет жүрүчү. Атаңның көр дүние айт дегенде қойып еме жолға кірічу. Құдай бет салбай қал құм үстінде маңылған, аным менен қарасаң қарағандан таңылған. Ошо құмға қойған құмғаны құрпырапшы қайнаған, адамның өзі жайнаған, ойын салған құландың бір өтір қалған. Мей қайнатқан жер ошо, белсенішкен бел ошо. Құдай бет салбай қал мен сен момындай көп тұрған кез екен. Атаңның көр дүние зың-зың етіп денебе атаң маназ көк жалды. Адамай бұчқағына тегебе Gece çoğalaydı жердеген, çoyunap bunu çengbekan, giçarlaydı жердеген, gindigi temiri gitten al, alışık bunu çengbekken, özün bir gün canağı, tağı sondun akbalta, uyguptardın kanelle, odağıyın canelle, tağı sondun uyguttun, elin gelip sapırıp, tüyümenen kaçırıp, tüp götürü çavırtır, hanım menen karasan, atanın görü gökün uygut, hem kaydan aman kalıptır, ayaylatıp göçürürüm, jakkan otun göçürürüm, tağı sondu duğurum, жердің үстін чуылып, қарағайайза туылып, жердің үсті чуылып, бай деп қачып жүрген мұндан көп, ақылынан антаңдап, шашып жүрген мұндан көп, өлді келең өлдік деп, адүйнені бар тұрып, тағы сонда көрдік деп, атаңын көрі дүние, қайдан маназ қайдан деп, табылар бекен айла деп, мұны сонда ұжанға, өлді келіп қалды деп. Барекелді, балчағалар болсын. Дөөлөт Сыдыков болды. Разышылық білдіреміз. Асанқан Жумахматов, Аққо. Атқарушылар оркестр дирижерлігі кафедрасының Алтын Нур ансамблі. Ансамбльден дирижеру кафедраның мұғалімі Самарбекова Нұрпейіл.
Эдуард Эльгар, Салют Дамор. Атқаруучу оркестр дирижерлогі кафедрасының 5 курсының студенті Қасымжанова Айгерім. Қолчауынар қылсын, бәрекелді. Кенжебек Құмысбеков, поэма. Қайрадан алдыңыздарда Қасымжанова Айгерім.
Кол чабуулар болсун. Оркестр дирижерлугу кафедрасынын 5-курсунун студенти Касымжанова Айгерим болду. Элмирбек Иманалиев, Арус Затым, Алтын Нур ансамблі. Аткаруучу Калый Молдобасаров атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын студенти Тилек Темиралиев.
айланайын, айланайын мага бир жолу. Баракелде, кол чабуулар болсун. Кыргыз улуттук консерваториясынын студенти Тилек Темиралиев болду. Эмесе алдыңыздарга чакырайын. Мына ушул 4 кылдуу жана 5 кылдуу комуздун автору. Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын ээси Рысбек Жунушев агабыз. Саламатсыздарбы, ардактуу бүгүнкү биздин концерттин катышуучулары. Өзүңүздөр билгендей бүгүн Konur Un долбоору менен ушундай бир жакшынакай концерт берген атабыз. Мен бияка азыр мынакей 4 кылдуу комуз деп шакирттерибиз менен чыгып атабыз. Мен кыскача кандай болуп жаралган комуз жөнүндө кыскача айтып берейин. Мен бир туугандарым менен бул 2000-жылдын башында өмүр тобу деп чыкканбыз. Ошондо кыргыздын күүлөрүн эстрада жанрына салып чертип чыгып, анан дагы дүйнөгө белгилүү чыгарманы да 3 кылдуу комузга салалык деп биз биринчи аракеттенип жана Вилла Лобос дегендин кубинский танец деген чыгармасын черткенбиз. Пол Дезмонд дегендин Take 5 деген чыгармасын черткенбиз. Ушундай изденүүнүн ичинде кээ бир баягы дүйнөгө белгилүү бир сонун окулуктуу чыгармаларды 3 кылдуу комузга салайын десең, баягы мүмкүнчүлүгү жетпей калат да, бир кыл жетпей калат дегендейчи. Анан мага ошондон бир ой болуп, анан дагы бир жакшы жери мен комуз чаап жүргөм ошондо. Анан бир моюнун жазыраак кылып жазап, дагы бир кыл тагайын деп анан ошондо жазап, анан бир кылын биздин жанагы айтып аткан 4-кыл үстүндө эмес, астында жоон кыл такканбыз, астыңкы кыл болуп эсептелет, жаңы тагылган кылыбыз. Анан ушундан изденип 20 жылдан аштыр иштеп келатабыз. Күүлөрдү чыгарып атам. Ал күүлөрдү 3 кылдуу комуздан ойногонго болбойт. Муну менен баягы 3 кылдуу комузду жамандагандык эмес, биз ошо 3 кылдуу комуз менен өнүгүп келатабыз. Негизи 3 кылдуу комуз казынасы түгөнгүс аспап. Бул болсо дагы бир кыргыздын аспабы көбөйүп, Кыргызда 3 кылдуу, 4 кылдуу, 5 кылдуу комуз бар десек, бизге жаман болбойт деп ойлоп ушунун үстүндө иштеп келатам. Бул жерде дагы бир айта кетчү нерсе, мисал үчүн илгери кыргыздын обондору 3 кылдуу комуз менен чыгарылган. Чыгарма обонбу, же бир чыгармабы, кайсы аспапта чыкса ошонун мүмкүнчүлүгүнө жараша болот да. Анан кийин Советтер Союзу учурунда аккордеон келген бизге. Анан ошол аккордеондон Ырысбай Абдыкадыров сыяктуу биздин залкар обончу агаларыбыз сонун обондорду жаратты, диапазону кенен. Мисал үчүн жолугарын билгенмин деген сыяктуу. Анан ал обондорду 3 кылдуу комузда чертсе болот, бирок бул ичкен моюн дейт, 1-тоомдон 4-тоомго чейин келип ойнолот. Ал эми биздин комузда биз 1 тоомдон ойноп коебуз. Бул бир жөнөкөй эле мындай түшүндүргөн айтып аткан кезибиз да. Анан азыр биз ушу шакирттерим менен биринчи жолугарын билгем деген обонду чертип берелик. Андан кийин Түгүлбай Казаковдун Жамгыр төктү деген чыгармасын чертип берелик. Анан ошентип буюрса, андан кийин күү да чертип беребиз. Мен бүгүн 5 кылдуу комузду да ала келгем, азыр ыр черткенден кийин аны да чертип берем. Ошентип биздин бир комуздун мүмкүнчүлүгүн өстүрөлү деген аракеттебиз. Рахмат.
Бул 5 кылдыгыбызды алып чыгып атам. Эми бул кыл эле тага береби деп да ойлошуңар мүмкүн. Эми бул 5 кылдыгыбызды дегенде мен өзүм үчүн жазайм. Анан чертип көрүп, ошонун мүмкүнчүлүгүн көрүп туруп, анан муну элге үйрөтүш керек. Мында да сонун үндөр чыгат экенине көзүң жеткенден кийин элге алып чыгасың да, жолсо жөн эле кыл тага бергенде болбойт. Анан мен азыр ушу сиздерге баягы белгилүү музыкалардан Асанбек Кыдырназаров аксакалдын Кыргыз көчү деген күүсүн чертип бергим келип атат. Бул күүнүн мисалы үчүн 3 кылдыгыбыз менен 5 кылдыгыбыздын айырмасын айтсак, 5 кылдыгыбызда жана дагы 2 кыл кошулуп аткандыгына байланыштуу жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болуп, ойноп атканда жаңы үндөр баягы куюлушуп, музыка тили менен айтканда аккорддор алынып, бир сонун бай үндөр чыгат да, мындай айткандачы. Анан ушинтип аракет кылып атабыз. Мындан чыгарган өзүмдүн да күйлөрүм бар. Кудай буйрса, мына ушундай иштер болуп атат. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, ушул биздин шакирттердин баары чертип атканына айгине маданий изилдөө борбору ушуну уюштуруп, коомуздарды алып берип, анан мына 5 жылга жакындап калды, ошондон бери аракет кылып, анан ушундай иш болуп атат. Мен рахмат деп ыраазычылык билдирип айткым келет. Анан ушундай иштерди колдоп, демөөрчүлөр чыгып, алга сүрөп турса, дагы көптөгөн иштер болот. Анан баягы бул негизи мактанганда ден соолукка пайдалуу дейт. Жакында бир конкурс өттү бизде Бишкекте. Усталардын конкурсу болду. Комуз чапкан, кыл-кыяк чапкан, темир ооз комуз жасаган усталардын республикалык деңгээлде конкурс өттү. Ошондо менин 4 кылдуу, 5 кылдуу комузумду барып катышып, чертип берип, ал конкурстун жобосунда ушундай жаңыча эмне табылып атат, комузга кандай усталар жаңылык киргизип атат деген жободо бар эле. Анан менин комузума шайкеш келип калды. Анан ошондо барып катышып, биринчиликти алып, азыр демге дем, күчкө күч кошулуп турат. Кудай буйрса дагы сонун чыгармалар болот деп айтып кетебиз.
Баракелде, ыраазычылык билдиребиз. Оркестр дирижерлоо кафедрасынын комузчулар ансамблі болду. Жана ошондой эле 4 кылуу жана 5 кылуу комуз автору Рысбек Жунушев агабыз болду. Күмөндөр Абылов, кайда жүрдөң мурдатан. Аткаруучулар Алтын Нур ансамблі. Дирижеру Самарбекова Нурбейл. Күмөндөр Абыловдун «Кайда жүрдөң мурдатан» чыгармасы жаңырды сиздер үчүн. Элдик ыр, курбума, Алтын Нур ансамблі.
Қалый Молдобасанов, Гөл вальсы. Түменбай Колдошев, көздөрүң менен коштошуу.
Баракелде, кол чабуулар болсун. Алтын Нур ансамблі болду. Ансамбльдин жетекчиси жана дирижерлук кылган маданияттын мыкты кызматкери Самарбекова Нурпейил. Азыр сиздерге бүгүнкү кечебиздин акыркы күүсү жаңырат. Бул күү Рысбек Жунушевдин автордук күүсү. Жаңы камбаркан. Шакирттер менен биргеликте сиздерге жаңы камбаркан күүсүн аткарып берет. Кол чабуулар болсун. Оркестр дирижерлугу кафедрасынын комузчулар ансамблі жана Рысбек Жунушев агайыбыз болду.